Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Министрдин отчету рубрикасындагы кезектеги чыгарылышка пособия жаатындагы жетишкендиктерибиз боюнча айтып берүүнү туура көрдүк. 18-жылы октябрь айында биз ушул кызматка келгенде пособия чегерүүдөгү болгон ар кандай мүчүлчүлүктөр боюнча ачык айкындуулук жоктугунун жана ошол дарексиз кетип аткандыгы боюнча биз жерлерге баргандагы эл менен жолугушууларда маалыматтарды алганбыз. Ошонун үстүндөн биз атайын максаттуу түрдө иштерди алып бардык. Биринчиден, мурда мыйзамга ылайык пособияга берилүүчү документтер айыл өкмөттөн топтолуп ошол жерден тапшырылып келген болсо, азыркы 1 апрель 2018 жылдагы жаңы редакцияда кирген мыйзамга ылайык ал райондун борборунан тапшырыла турган болуп, ушул ар кандай кыйынчылыктарды элге жаратып келгендигини бизге маалым болгон. Ошондон улам биз атайын буйругубузду кабыл алып, айыл өкмөттөрдөн документ алууга атайын графиктерди түзүп, биздин кызматкерлер ошол жака барып документтерди кабыл алып атты. Ошону менен бирдикте эле биз талап кылган маалым каттардын көптүгүнү айтышып, ал маалым каттар кээ бир учурда мындай акчага сатылып алаарын, ошол эле госрегистрден, дагы башка мамлекеттик органдардан ушул маалым катка кайрылышканда алар бекер эмес акчага берип аткандыгы боюнча дагы нааразычылыктар айткан. Бул өзгөчө аз камсыз болгон үй бүлөлөргө өтө чоң ыңгайсыздыктарды жана мүшкүлдөрдү пайда кылгандыгы боюнча биз маалымат алганбыз. Ошонун үстүнөн мына президентибиздин указынын алкагында дагы өлкөнү санариптештирүү жана аймактарды өнүктүрүү жарлыгынын алкагында дагы биз максаттуу иштерди алып барып, бир топ процедураларыбызды жеңилдетип, бир жакшы жетишкендиктерге жеттик десек болот. Биринчиден, баягы дарексиз же мындайча айтканда аз камсыз болгон үй бүлөлөр эмес, бардар жашоодо жашаган үй бүлөлөрдүн балдары алып калып атат. Бул жерде коррупция болуп атат деген сөздөрдү жокко чыгаруу максатында биз ушул пособия алуучулардын тизмесини ачык айкын жарыялап койдук. Бүгүнкү күндө ар бир жаран ошо биздин сайттан Кыргызстан боюнча ар бир район, ар бир айыл өкмөт боюнча кимдер пособия алып атканын көрүп жана көзөмөлдөп турганга мүмкүнчүлүгү бар. Ошону менен эле бирдикте биздин атайын буйругубуз менен ошо жерлердеги биздин башкармалыктар калк жеткиликтүү жерге дагы ошол эле айыл өкмөттүн болобу, почтанын болобу, ФАПтын болобу имараттарына эл көргүдөй кылып ай сайын алмаштырып бул тизмелерди илип турат. Ошондуктан бүгүнкү күндө калк тарабынан коомдук көзөмөл түзүлдү десек болот. Ошону менен бирдикте эле биз коомдук көзөмөл институтуну киргизүү максатында ар бир райондордо атайын активдүү жарандык позициясы бар адамдардан турган коомдук көзөмөл институттарыны ишке киргиздик. Алар бүгүнкү күндө биз менен тыгыз иш алып барып келе жатат. Ошол эле биздин жерлерде көрсөтүп аткан кызматтарыбыздын сапаты боюнча, төлөп аткан жөлөк пулдардын даректүүлүгү боюнча көзөмөл жасап, биз менен чогуу иш алып барып келе жатат. Мына санариптештирүүнүн алкагында биз ар кандай мамлекеттик органдардан алынуучу справкаларды түндүк системасы аркылуу алганга жетиштик. Маселен, 2019 жылдын жыйынтыгы боюнча түндүк системасы аркылуу 3.200.000 ашуун Кыргызстан боюнча маалымат алмашылган болсо, бардык ушул түндүк системасы аркылуу. Анын ичинен 1.600.000 ушул биздин министрлик аркылуу өткөн маалыматтар. Демек, ушул 1.600.000 адам ар кандай справкаларга, ушул мамлекеттик кызматтарга чуркабастан, ошол жерде кезекте турбастан, ошол справкаларга акча төлөбөстөн алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Муну менен бирдикте эле биз ошо өзүбүздүн сайтыбызда электрондук калькулятор деген модулду иштеп салып койдук. Ар бир жаран биздин кызматтарга барылып убактысын коротуп отурбастан, үйдөн отуруп ошо электрондук калькулятор аркылуу жөлөк пул алуу мүмкүнчүлүгү бар жоктугу боюнча маалымат алууга жетишти. Ушул кызматтарды аткаруу менен, даректүүлүктү камсыз кылуу менен биз жакшы жетишкендиктерге жеттик десек болот. Ушул 2018 жылы биз кызматка келген убакытта Кыргызстан боюнча 252 миң балага
үй бүлөгө көмөк балдар жөлөк пулу төлөнүп келген болсо 340 000 бала бүгүнкү күндө жөлөк пулу алып атат. Ошон менен бирдикте эле мына кепилденген минималдык киреше боюнча бизде атайын норма бар. Ал дагы акыркы 4 жылдан бери 900 сомдон ашпай келген. Биз былтыр 1 декабрдан баштап 11%га көбөйтүп 1000 сомго чыгардык жана мыйзамдын талабына ылайык жыл сайын муну көтөрүп тиешелүү деңгээлге жеткирүү боюнча максаттарыбыз бар. Ушулардын баардыгынын жыйынтыгында жаңы 90 000ге жакын аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары үй бүлөгө көмөк жөлөк пулуна жетүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Ушуну менен эле бирдикте биз Бишкектин тегерегиндеги бир топ жаңы статусу жок конуштарга барып, жана дачада жашап аткан элдер менен жолугуп, ошол эң кыйналган биздин үй бүлөлөр, эң муктаж, аз камсыз болгон үй бүлөлөр ушу мыйзамдагы жободогу мүчүлүштүктөрдүн улам социалдык жөлөк пулдарды ала албай келгендиги боюнча маалымат алганбыз. Мына биздин аракетибиз менен Кудай буйрса жогорку кеңеш мыйзам кабыл алып берип, президентибиз 10 июлда бул мыйзамга өзгөртүүлөргө кол койду. Эми биз жакынкы күндөрдө өкмөттүн жоболоруга биз өзгөртүүлөрдү киргизүү менен ушул статусу жок жаңы конуштар, дачаларда жашап аткан адамдарга дагы социалдык жөлөк пулдарды алууга толук мүмкүнчүлүк түзүлдү.